EduLab, Check It KG. Англис тили курстары. What is up everyone? Саламатсыздарбы? Welcome to another video. Дагы бир видео кош келиңиздер. In this video we're looking at the popular brand names of cars. Бул видеодо биз популярдык машинелердин, автоунаалардын аттарына карайбыз, алардын брендтери кантип айтылат, ошолорго карайбыз. So I was surfing the net on how to pronounce certain car brands and came across this video. Мен интернетте кээ бир видеолорду көрүп, кайсы автоунаанын бренди кантип айтылат, ошолорду карап отуруп, ушул бир видеого келдим. Мага жакты. And I found out actually I was pronouncing some of them wrong. Көөнү мен туура эмес айтып жүргөн экенин дагы билдим. But I was pronouncing them wrong according to their own native tongue. Бирок аларды мен өздөрүнүн тилинде кантип айтылышын туура эмес айтып жүргөн экенмин. Балким сиздерге да кызыктуу болот. So let's begin. Alfa Romeo. Alfa Romeo дейт экен да. Муну америкалыктар көп учурларда туура эмес айтып алышат. Alfa Romeo деп айтып алышат да. Alfa Romeo. So Romeo and Juliet деген чыгарма бар. Аны билебиз, Шекспир жазган. Жана ал жерде ушул Ромео деген ат Romeo деп айтылат да. Ошондуктан америкалыктар же англис тилинде сүйлөгөндөр көбүнчө ушуну туура эмес айтып алышат экен. Alfa Romeo деп. Бирок ал бул машина Италияда чыгарылгандыктан Alfa Romeo деп айтылат экен да. Aston Martin. Бул Британияда чыгарылган машина. Aston Martin. Эгер америкалыктар айтса, буну Aston Martin деп айтат. Audi. Биз баарыбыз жакшы көргөн Audi деп айтат экен. Германиядан чыккан машина Audi. Бирок америкалыктар көп учурларда Ari деп коет да. Себеби мына А менен У бириккенде О болуп калат да. Ari. О эмес мындай. Ari дешет да көбүнчө. Бирок ал деле туура эле. Болгону Германияда Audi дейт экен да. Bentley. Бул да Британияда чыккан машина. Bentley. Бул баарыбыз эле туура айтабыз, BMW. Байкасаңыздар, BMW. Англис тилинде BMW деп айтышат. BMW. Бирок Германияда BMW деп айтат экен. Байкасаңыздар, муну тамга W окулушунда мындай В деген тыбышты берет, бирок немис тилинде бул V. BMW. Bugatti. Бул Францияда чыккан машина экен. Bugatti деген, бирок Bugatti деп айтат экен да. Bugatti. Citroën. Бул дагы Францияда чыккан машина. Негизи француз тилинде Р тамгасыны Г деп айтабыз. Немис тилинде деле ошондой. Ошондуктан Citroën деген машинаны биз Citroën деп айтат экенбиз. DS. Ушундай дагы машина бар экен, бирок ал эмне машина билбейм. Ferrari. Бул Италияда чыккан машина, ошондуктан муну Италия акценти менен айтыш керек экен да. Ferrari. Fiat деш керек экен. Fiat. Биз Fiat дейбиз, Fiat дешет экен да булар. Ford. Бул болсо Америкада чыккан машина. Ford. Чыныгы Америка машиналердин бири да. Ford. No hemos encontrado ningún japonés en
We haven't found any Japanese person at Honda. I think the right answer would be Honda дейді да. Biz япониялық адам таппадық Хондада, ошондуктан туура жооп Y creo que sería la respuesta correcta Honda. Honda деп айтат экен. Кийинкиси Hyundai. Biz bilgen Hyundai'ды, булар Hyundai дешет экен да. Hyundai. Biz Hyundai дейбиз, Jeep. Ушул Jeep деген ушундай бренд бар, марка. Бирок байкасаңыздар биз азыр көп эле чоң машинелерди, жол тандабастарды Jeep деп да коебуз, Ошондуктан биринчи болуп ушул машиненин бренд атынан чыкканда бул сөз Jeep деген сөзчү. Jeep деген бул ушундай бренд өзү. Koenigsegg. Швециядан чыккан машина. Булар ушундай спорт машинелерди чыгарышат көбүнчө. Мындай жөнөкөй машина чыгарышпайт. Көбүнчө кымбат баалуу спорт машинелерди чыгарышат. Lamborghini деш керек экен. Муну көбү туура эмес айтып алат экен. Мисалы үчүн Америкада же англис тилин сүйлөгөн адамдар Lamborghini дейт да. Lamborghini, G деп айтат. Же орус тилинде да, же кыргыз тилинде да ошондой эле болот, Lamborghini дейбиз. Бирок Lamborghini деп айтыш керек экен. Lamborghini деш керек экен да. Lamborghini. Lexus дейбиз, бирок Lexus. Maserati. Бул дагы Италияда чыккан машина. Муну дагы байкасаңыздар, Италия акцент менен айтып атат. Maserati. Муну америкалыктар Maserati деп айтат. Mazda. Бул Японияда чыккан машина болгондуктан Mazda. Биз Mazda эле дейбиз. Америкада дагы Mazda деп айтышат. Бирок өзүнүн тилинде, Япония тилинде Mazda экен да. Mazda. Бир кызыктуу факт, япониялыктар, япон тилин сүйлөгөндөр, мен билишимче, мен балким туура эмес айтып аткам, бирок ушундай уккам. Япон тилинде сүйлөгөндө аларда дайым үнсүз тамгалардан кийин бир үн келиш керек экен да. Жөн эле мындай з деп коюша болбойт экен да, же за, зо, зу деш керек экен, же Mazda деп айтыша албайт экен да, Mazda деп, Mazda. Ошон үчүн Mazda деп айтып атат да. McLaren. Бул дагы Британияда чыккан машина, McLaren. Mercedes-Benz. Бул баарыбыз сүйгөн Mercedes-Benz. Mercedes-Benz деп немис тилинде ушинтип айтылат экен да. Mercedes. Жана айттым эле, р тамгасы француз тилинде жана немис тилинде ушундай г деп айтылат. Ошондуктан Mercedes-Benz. Бирок англис тилинде көбү Mercedes-Benz деп айтат. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz бул немисче айтылыш экен. Mitsubishi бул биз деле ошондой дейбиз, Mitsubishi. Morgan деген дагы машина бар экен, бирок ал кайсы машина билбейм. Nissan. Ушундай айтат экен. Opel. Бул дагы немис машинеси, Германияда чыккан, герман машинеси десем туура болот. Pagani деген дагы машина бар экен. Италияда чыккан. Peugeot. Баягы биз билген Peugeot'ну Peugeot дейт экен. Өзүнүн тилинде, эне тилинде, француз тилинде. Porsche.
Porsche. Бұл Германияда шыққан машина Porsche. Айтылышы дағы Porsche. Бұны біз Porsche деп айтамыз. Бірақ мисал үшін англис тілінде дағы айтқанда Porsche деп айтышады көбі, бірақ кейбіреулер айтады Porsche деп айтыш керек деп, аяғына қош керек, шуа. Porsche. Renault. Renault. Бұл дағы Францияда шыққан машина. Renault дейіз. Renault деп айтады екен өздері. Seat. Бұл Испанияда шыққан машина. Seat. Егер англичандар, англис тілінде сөйлегендер болса, Seat десе керек. Шкода. Бұл байрақ қайсы үлкен кім білбеймін. Менімше бұл Чехияда шыққан машина болса керек, менімше. Адашпасам. Subaru деп айтады екен. Америкалықтар Subaru деп айтады. Suzuki. Tata. Индияда шыққан машина екен. Tata. Toyota. Дағы бір Японияда шыққан жақсы машина. In America they say Toyota. Америкада Toyota деп айтады. Volkswagen. Біз білген елдік машина Volkswagen. Bir қызықты факт. Бірінші мұның айтылышын байқап көрелі. V тамғасыны біз англис тілінде V деп айтамыз, ошол тамғаны F деп айтышат екен. Volkswagen. Мына W тамғасыны біз англис тілінде V деп айтсақ, бұлар V деп айтады екен. Volkswagen. Bir қызықты факт. Бұл машина қотырылышы Volks деген, негізі folk деген ел дегенді білдіреткен. Wagen деген машина дегенді білдіреткен. Ошонда Volkswagen елдік машина. Volvo. I hope you liked this video. Please subscribe and comment. Бұл видео сіздерге жақты деп ойлаймын. Бізге жазылып, пікір қалдырыңыз.